Чүй облусунун Ысык Ата районунда киши өлтүрүүгө шектелип, маркумдун бир тууган эжеси кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 30-июнь күнү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Сарыжон айылындагы сарайлардын биринен эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган маалыматтын негизинде ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Милиция кызматкерлери жансыз денеге кароо жүргүзгөндө анда жаракаттар байкалып, ал 1985-жылы туулган МА аттуу жаран экендиги такталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тергөө иш амалдарынын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип, каза болгон жарандын 1982-жылы туулган бир тууган эжеси кармалган. Териштирүү учурунда каза болгон жаран 29-июнь күнү абактан бошоп чыгып, жакындары менен түлөө өткөрүшкөн. Эртеси эжеси экөөнүн ортосунда пикир келишпестик жаралып, жип менен муунтуп салган. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынган.